Исакбек Монуев көчөдөбүз. Будан 15 күн, 20 күн мурда бул жерди ушул ай ичи бүтөт дешти эле. Ошону өзүбүздүн көзүбүз менен көргөнү келдик. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин мекендештер, жердештер, достор, жалпы эле кыргызстандыктар, амансыздарбы? Учурда больницага кирип кеткен областной больницанын көчөсүндөгү жагдай бузуу иштери жүрүп жатат экен бул жерде. Бул жердин көчөсүн эсептеп айтып берсек, эки бетке машина койсо, бул ортолуктан машина араң өтөт. Бирок жол негизинен кеңири. Жол кеңири. Анан бул жолду мындай парковка кылыш үчүн кылган эмес болчу. Оорулуу адамды алып келгени жана мындай болгон скорый помощь өтүш үчүн болгон жол эле, бирок тилекке каршы бул жерде адамдар таксилерин, дагы бөлөк иштерин аткарып жатышат. Бул жерде мурунку больницанын көчөсүн мыйзамсыз сатып алган, эми басып алган десек туура болбой калат. Бул жерди басып алуу өтө кыйын. Ошондуктан бул жерди мыйзамсыз сатып алган адамдарга иш козголуп, монтип бузуу иштери жүрүп жатат. Бул тарап болсо ошол областной больницанын кире бериш воротасы болуп калат. Бул жерде дагы абал анчейин жакшы эмес, анткени жолдор уже тешилип, ямалар бар бул жерлерде дагы. Анан моундай болгон, эки чекелерге машинени токтотуп коет. Бул жерде өзү одна сторонка, только киргенге, бирок кээ бир адамдарды карасаң, бул жерден кайра встречка менен чыгып келген машинелер дагы болот. Бирок көзөмөл анчейин жакшы эмес бул жерде. Өтө бардак. Ушул жерди эң биринчи орунда бардактыкты жок кылыш керек. Анан моундай болгон мыйзамсыз өз билемдик менен коюп алган такси машинелерин бул жака уруксат бербеш керек, жана өтө чоң бир суммада штрафтар салыш керек буларгачы. Болбосо бул көрүнүш кайталана берет күндө. Бүгүн аз эл аз, машина да аз экен. Бүгүнкү күнгө 30 май. Бүгүн жума. Баарыңыздарды жума майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жана окуган жумаңыздар, намазыңыздар кабыл болсун демекчибиз. Биз болсо алдыга карай көп жактарды тартып көрсөткөнгө аракет кылабыз бүгүн. Бул жактарда өтө эле түшүнүксүз. Остановка, аялдама өзү жолдун бул четинде турат. Бирок адамдардын аялдамасы, остановкасы жолдун ортосу. Эмнеге ошол остановканын алдында турмай жок бизде? Жолдун ортосуна чыгып алмай, анан моундай болгон маршруттардагы ошол адамдарды аламын деп жолдун ортосунда токтойт. Аркада ушунча пробка болуп тура берет анан. Таман таштар басылып толугу менен бүтүптүр.
жана өткөндө өзүңүздөр сиздерге көрсөткөнмүн. Ал жерде толло таштар, шагылдар бар болчу, тазалап алып коюптур буларды дагы. Асфальт иштери только жолдун бир 2 метрдей наркы жагына аз-маз басылып тур, бирок бул жака мына жерге дагы асфальт келип тур, биринчи слою. Андан ары бул жака уже асфальт барбайт окшойт. Ушул жерден бүтөт окшойт болмойм. Бул жакта өткөндө ошо сүйлөшкөндө бригадир айтты эле. Мына ушул асфальт бүткөн жерге дери болот, бузулган жерге дери болот деп. Бул жак уже асфальт болуп турат. Бұл жерде қандай ойдосыздар, қандай бір ойлар пайда болушы мүмкін. Еч бұл жерде пробка азайғандай емес, анткени эки бетте тең машиналардын пробкалары турат. Мүмкін жол толугу менен бүтө элек пробка болуп жатабы, же дагы көзгө түшүп калды. Люк жол уже бүтөйүн деп калган. Бирок мына люктун четтери тешилип, ичи көрүнүп уже мына люк капталдап калыптыр. Бул жака онот. Эртең бул люк мына жер аз-маз жарылса дагы ичкерге түшүп кетет. Исакбек Монуев көчөсүндө өзгөрүүлөр кыйналы пайда болуп тур. Көпчөлөрдү тазалап, мондай болгон строй курулуштар заборлорун алып уже тазалай баштап тур, ачып. О жерден дагы лоток болгон экен, бирок бул жагы чуңкураак болгондуктан ортосу бийик, машиналар өтө секиндик менен өткөндүгү үчүн аз-маз андай болгон, пробка создавать этип жатат. Бул жерде аз-маз четтерин асфальттап коюшуп калыптыр. Бош курулуш, асфальт курулуш кечиресиздер. Ушул жерден тартып, азыркы көрсөткөн лотоктун үстүндө көпүрөдөн круговой бурулуп чыккандан баштап бул жагы уже эки катар пробка болуп калат экен. Министерство жол курулушка суранып кетет элек тездетип, ошол жерде аз-маз асфальт барып түздөп койсо, анткени ондай болгон пробкалар пайда болуп калыптыр бул жерлерде.
Так, o yerler buzulup musurlары alınmay жатат. Анан o magazin budan arkı көпірөгө дери ушундай бир каралбай калып кеткендей магазиндер же бузулбай же оңдолбой турат экен. Мен сиздерге адамдар өтүч өтмөк жолду дагы бир көрсөтүп өтөм. Бул жерде канча иш калды. Так, бул жактан кирип жолдун аркы өзүнөн өтөсүздөр. Бирок жолдун өтмөгү бир эле ушул жерде. Бул жакта курулган эмес, аркы жактан дагы курулган эмес. Кыскараак, бирок нуска. Бул качан бүтүп калат стакалар бул жер? Жакында канча, бир 10 күндөбү? Рахмат. Бул жерге өзүңүздөр билгендей кафелдери буалма капталып бүтүптүр. Полу дагы жакшы бир кафель менен басылыптыр, тегиз болуп. Так, бул жак жана мен сиздерге көрсөткөн чыгуу жагы. Будан шаарды көздөй кирип кете бересиздер. Урматтуу көрүүчүлөр, жана бул жердеги урматтуу биздин устакилер өтө секин, өтө жай иштеп жатат экен. Анткени ушул айдын акыры бүтүш керек болчу. Бүтө албай калды. Эми бул дагы bir Kuday'ın aytkanı, antkeni adam kança hareket kılsa dağı Kuday'ın vakti, saati gelek bolsa büte albayt деген musulmançılıkta jakşı sözümüz var. Bирок кичине hareket kılsa bereket bolat. Aman bolobуз. Улуттук медианын көрүүчүлөрү колдоо иретинде лайк басып, бизге катталбаган болсоңуздар катталып кетишиңиздер суранат элек. Анткени бизге өтө чоң жардам берген болот элеңиздер. Бул сиздерден эч нерсени талап кылбайт. Жөн гана кийинки видеолорду биринчилерден болуп көрүп турасыздар. Ой пикир жазгандагы унутпайбыз. Ошто жамгыр 3 күн 4 күндөн бери эми бүгүн монтип аба ырайы ачылып калды.
гүлдөп жайнап өнүгүп өсө бер, кош шаарым.